Теңдеменин мааниси канчага барабар? Бул жерде кашанын ичинде x кошу 3 көбөйтүү кашанын ичинде x кемитүү 5 барабар 5 теңдемеси берилген. Бул теңдемедеги белгисиз сан x'ке кандай маанилерди берсек болот? Аны эсептешибиз керек жана туура жоопту бул жерден белгилеп алабыз. Алгач видеону токтотуп туруп, x'тин мааниси канчага барабар экендигин өз алдынча эсептеп көр. Анда эмесе кеттик. Бул теңдемени аткарабыз. Теңдемени аткаруу үчүн алгач кашаларды ачып алабыз. Кашаларды ачуу үчүн кашанын ичиндеги ар бир санды экинчи кашадагы сан менен көбөйтүп чыгабыз. X'ти x менен көбөйтөбүз. Анда x көбөйтүү x ал x квадратка барабар. X'ти -5 менен көбөйтсө, ал -5x'га барабар. 3тү x менен көбөйтөбүз. Кошу 3x'га барабар. Жана 3тү -5 менен көбөйтөбүз, ал -15ге барабар. Жана барабардын оң жагында бизде дагы 5 саны бар. Анда амалды аткарууну улантабыз. Бизде x квадрат кемитүү 5x кошу 3x. Бул жерде -5x'га 3x'ти кошо турган болсок, -2x калат. Жана -15 барабар 5. Бул жерде теңдемени бир аз болсо дагы жөнөкөй формага алып келип алдык. Ал эми бул теңдеменин оң жагындагы санды дагы 0 кылып алсак кандай болот? Ал үчүн теңдеменин оң барабардыктын оң жагынан дагы кемитип алабыз 5ти, сол жагынан дагы кемитип алабыз 5ти. Анда бизде калат x квадрат минус 2x минус 15 минус 5. Ал минус 20га барабар. Жана барабар 5тен 5ти кемитсе 0. Бул жерде теңдемебизди квадраттык теңдемеге өзгөртүп алдык. Эгерде квадраттык теңдеме болсо, биз анын маанисин эсептөө үчүн дискриминанттын формуласын колдонсок болот болчу. Дискриминанттын формуласы деген эмне? Бир карап көрөбүз. Эгерде ax квадрат кошу bx кошу s барабар 0 боло турган болсо, анда биз бул жердеги x'тин маанисин эсептөө үчүн дискриминанттын формуласын колдонсок болот болчу. Ал x барабар минус b кошу же кемитүү тамырдын астында b'нын квадраты кемитүү 4a көбөйтүү s болчу. Жана аны бөлүп коюшубуз керек 2ага. Эгерде биз ушул формуланы колдонуп, квадраттык теңдеменин маанисин эсептей алабыз. Демек бул жердеги a жана b'лар эмнени билдирет? Аны карайбыз. X квадраттын астындагы сан бизге аны билдирет. Бул жерде x квадратта эч кандай сан жок. Демек ал 1 дегенди билдирет. Бизде a барабар 1ге деп айтабыз. Ал эми x'тин астындагы сан бул -2. Демек b'нын мааниси -2ге барабар. Ал эми эң акыркы сан бул s. Ал -20. s барабар -20га деп жазып алабыз. Анда амалды аткарууну улантабыз. Бул жерде берилген квадраттык теңдемени дискриминанттын формуласына салып жазып алабыз. -b. Биз -b деп жазышыбыз керек, бирок бул жерде b дагы -2. Демек ал 2ге барабар. Кошу же кемитүү тамырдын астында b'нын квадраты -2нин квадраты 4кө барабар. Кемитүү 4 көбөйтүү a'быз 1 көбөйтүү s -20 бөлүү 2a. 2 көбөйтүү 1 ал 2ге барабар. Анда бул жердеги амалды аткарабыз. 2 кошу же кемитүү тамырдын астында 4 кошу 80. Себеби бул жерде 4тү -20га көбөйтсөк -20. Ал эми бул жердеги кемитүү ал кошууга өзгөрүп кетти. Жана бөлүү 2. Анда бизде калды 2 кошу же кемитүү тамырдын астында 84 бөлүү 2 калды. Бул жерден амалды аткарууну дагы улантабыз. Бир аз жылдырып алалы. 2 кошу же кемитүү тамыр астында 84. Анда бул жердеги 80 тамыр астында 84тү биз бул түрдө дагы жазып алсак болот. 2 кошу же кемитүү тамыр астында 4 көбөйтүү 21 деп жазып алабыз.
жана бөлүү 2. Себеби 4-тү 21-ге койсоң, кайра эле 84. Анда кайра жазып алабыз. 2 кошуу же кемитүү 2 4 тамыр астынан 2 болуп чыкты. Ал эми 21 тамыр астында калды. Ал эми бөлүү 2. Бул жерде бөлчөктүн алымындагы бөлүмүн дагы 2ге кыскартып койсок болот. Анда бизде калат 1 кошуу же кемитүү тамыр астында 21 бөлүмүндөгү 2 дагы кыскарып кетти. Демек жооп x 1 кемитүү тамыр астында 21 же 1 кошуу тамыр астында 21. Биз бул маанилерди x-га берсек болот. Жооптордон карайбыз. Биринчи жоопто x минус 3 деп берилген. Демек x 3-кө барабар эмес. x 2-ге барабар жана x 10-го барабар дейт. Бул жооп дагы туура эмес. Үчүнчү жоопто x 1 кемитүү 2 тамыр астында 5 дейт. Бизде 2 тамыр астында 5 эмес, тамыр астында 21 гана болчу. Ал эми бул жерде x 1 минус тамыр астында 21 же x 1 кошуу тамыр астында 21 деп берилген. Демек бул жооп туура. X'тин маанисин биз эсептеп алдык. Ал 1 кошуу же кемитүү тамыр астында 21-ге барабар. Теңдеменин маанисин бул жерде көрсөттүк.